кванттык психология жөнүндө түшүнүк берип кеттиңиз эле. Андан кийин звезда болуп кеткенден кийин Мынча көбүрөөк кучагыма алып, көбүрөөк адамдарга сүйүүмдү бергим келет да. Адамдарга разбор кылып атканда ошо разборуна кирип кетет экенсиз да. Жашоодо адамдар кыжалат болуп эле жашай берет го. Ал кванттык полеге киргенде ал кантип сиз мындай башкача болуп кетип атасыз? Кандай болуп атат ал? Көрсө мен апамдын сезимдери менен жашап жүрдүм. Көп нерсе бизде психологиялык жактан экенин аңдап атабыз да. Ар бир адамдардын өздөрүнүн сезимдеринин талаасы болот экен да. Азыр мен талаама кирип кетсеңиз, мени чагылдырып баштайсыз да. Сезим бизде өзгөрөт. Акчага болгон сезим. Аны мен кантип чыгарам аны өзүмөн? Биздин курсагыбыз ачык болсо, атабыз тамак бербесе, балам тамак берчи деп балабыздан сурап баштайбыз да. Каныңды соргону бар. Мен өлгүм келет дейт да. Ошо азыр деле өзүмдү өлтүрүп койгонго даярмын. Мындай общий кыргызстанский неме кылбайсызбы? Саламатсыздарбы, урматтуу YouTube каналым көрүүчүлөрү? Бүгүн дагы кызыктуу маек болот. Кванттык психологияга сүңгүйбүз. Кванттык психолог бүгүн Ызаткан Жусупова мейманда. Ызаткан айым, саламатсызбы? Биринчи ирет жаңы чыгып атканда эфирге келип кванттык психология жөнүндө түшүнүк берип кеттиңиз эле. Андан кийин звезда болуп кеткенден кийин эмне өзгөрүүлөр болду дейр да. Азыркы ошо Ызаткан менен азыркы Ызаткан кандай? Ошо эгерде да рахмат Назира, интервьюга чакырганыңа биринчиден сага ыраазычылыгымды билдирем. Мен өзүмдү чындап айтсам, звезда болуп кеттим деп эсептебейм. Бул бир да. Менин максатым туура башында мен силерге келгенде 1000 адамга жардам берсем керек. Азыр 10 миңден ашуун адам болду. Азыр менин жүрөгүмдүн чоңойгон кези, өпкөн эмес, жүрөгүмдүн чоңойгон кези. Ушунчалык адамдарды болушунча көбүрөөк кучагыма алып, көбүрөөк адамдарга сүйүүмдү бергим келет да. Неме, Ызатканжы жана разбор кылып аткандачы? Адамдарга разбор кылып атканда ошо разборуна кирип кетет экенсиз да. Ооба. Анан сиз азыр эле айттыңыз го, я не своя болуп калып атам депчи, мен өзүмдү управлять этпейм депчи. Ал кванттык полеге киргенде ал кантип сиз мындай башкача болуп кетип атасыз? Кандай болуп атат ал? Именно ушул кванттык поле деген бул мен кыргызча сонун которуп алгам да, бул сезимдер талаасы депчи. Ар бир адамдардын өздөрүнүн сезимдеринин талаасы болот экен да. Биз адамдар көбүнчө мээбиз менен иштеп эле ошол сезимдерге көңүл бурбай калып атпайбызбы? А биз именно бизди мастерлерди сезимдер менен иштегенге үйрөткөн да. Адамдар менен сүйлөшүп отурганда сен уже ошол адамдын сезимдерин кийип аласың үстүңө. И ошол адам менен башкача сүйлөшүп калганыңды өзүң байкабайсың. Мисалы мен бирөөнүн жанына барганда бир башкача болуп башым ооруп, башкача сүйлөгүм келип, ушинтип калам да. Азыр мен талаама кирип кетсеңиз, мени чагылдырып баштайсыз да. Да, мен сенин туура полный сенин уруксатың жок, кирип кеткенге акым жок, бирок аны айтканга да акым жок да. Бирок эгерде менде биздин сезимдерибиз уже ачылып көнүп калгандыктан биз дароо эле сезип баштайбыз да. Анан мындай да, мен мисалы көп жылдан бери жашоодо адамдар кыжалат болуп эле жашай берет го. Эртең менен тургандан баштап кыжалат болупчу. И мен жакында эле ушул нерсени байкадым, мага муну эч ким деле айткан эмес, ушул методика менен жүрүп эле. Эмне үчүн мен алдын ала кыжалат боло берем десем, көрсө мен ошол апамдын сезимдери менен, жана сезимдер талаасы деп атпайсызбы? Анда менин эле сезимдерим эмес, менин атамдын, апамдын, чоң атамдын, чоң энемдин да сезимдери болот экен, ал система болот экен ал жакта өзүнчө эле. И көрсө мен апамдын сезимдери менен жашап жүрдүм. Апам ошондой адам да. Кыжалат болуп эле отурдуңбу, тамак иштиңби, кийиндиңби, канттиң, теги канттиң, небересин деле сурап эле, күйөөмдү сурап эле, бүт баарын контролдоп турат да. Көрсө мен ошону ойлонуп эле кыжалат болуп берет экенмин да, апам да постоянно ушундай напряжение менен жүргөн адам, анан давлениеси бар да. Сен апаңдын тагдыры менен жашайт экенсиң, атаң тагдыры менен жашайт экенсиң деп коет го. Биз ошолордун тагдырына кирип алат экенбиз да.
тагдырына именно ошол сезимдер аркылуу киребиз. Ал эми сезимдер каяктан келет? Биздин канда ДНК гендер бар да. Ошолор аркылуу келет экен да. А мисалы үчүн менин балам менин тагдырыма кирип, мен мисалы үчүн коркокмун же дагы бирдемке жиндиде адаттарым болушу мүмкүн. Балам ошол талаама кирип алса, ал мени чагылдырып, ал деле корко берет да. Ооба. Аны мен кантип чыгараман өзүмөн? Именно ошол сезимдер менен иштегенде мен ошо элге аз жеткирем деп аракет кылып атам да, болушунча сезимдер менен иштегиле, сезимдер менен жашагыла депчи. Биз сезгенди билбейт экенбизби? Биздин сезимдерибиз жабык болот экен, сезимдер менен иштегенде билбейт экенбиз. Биз бардык нерсени мээбиз менен гана ойлонобуз да, сезимге көңүл бурбайбыз. На самом деле бизди сезим башкарат жашообузду. Мисалы биз көп акча иштедикпи, өзүбүздү кандай сезебиз? Биз мээбиз менен ал акчаны эсептешибиз мүмкүн, бирок сезим бизде өзгөрөт, акчага болгон сезим. Ошол эле сезим кимдики болушу мүмкүн? Атабыздыкы, апабыздыкы болушу мүмкүн. Анткени сезимдерди аласыз бир эле мындайча айтканда бир эле колдо жайгашкан. Бул жерде атаныкы, апаныкы, баланыкы баары бар да. Мисалы силердин жолдош балаңар жөнүндө коркуп, жаман ойлорду ойлоп же башкача кереги жок нерсени ойлой турган болсоңор, аны балаңар менен силердин полеңер бир да, талааңар. Бала по-любому ошону алып кете берет да. Мен жанагы айтып атпаймынбы, апамдын кыжалат болгон сезимдер апамдыкы экен. Аны өзүбүзгө алыш үчүн жөн гана кыргызча эле, өткөндө айткандай эле ниет кылып эле, мен ушу баламдын келечегинин жакшы болушун каалайм. Ниет кылдым, ниет кылайын. Себеби ниет эмнеден экенин билебиз, душадан. Деп туруп эле ниет кылып туруп, анан кийин ниет бул кыжалат болгон сезимдерим, булардын баардыгы меники деп туруп эле корккон сезимдер. Бул мага таанык болсо эле өзүбүз алып кетип калат экенбиз. Оңой эле экен да мындайча айтканда. Аны тиги университет бүтпөй эле коелу да, убара болуп. Жок. 5 жылдык билим кереги жок ал жерде. Чын эле мындай көп эле элементардуу нерселерди аңдабаганыбыз үчүн бул биздиге аябай татаал болуп көрүнөт экен да. Анан бул полеге, талабыбызга, сезимдик талабыбызга башкалар аралашып кетпеш үчүн өзүбүздү корой алабызбы же коруунун кажети жокпу? Башкалар дегенде кимдер? Тегерегиңде адамдар, мисалы үчүн, кээде башың ооруп чыгат, кыйналып чыгасың, кускуң келип чыгат. Бул мындай да. Каныңды соргону бар. Да, бул закон бар, лоялдуулук деген закон бар. Лоялдуулук закондо биз адамдар да, мисалы мен Асаткан Жусупова окшош болгонду каалайм. Мен ата-энеме окшош болушум керек. Бул лоялдуулук закону. Мен жолдошум окшош болушум керек. Бул лоялдуулук закону. Мен чөйрөм окшош болушум керек деген 3 закон бар. Аялдардабы? Бардыгыбызда, адам баласында. Да. Эгерде мен ошол лоялдуулук закону алар биздин жашообузду бизге билгизбей бизди башкарган закон. Эгерде мен ал законду билбесем, мен ага деле окшошо берем, анын сөзүнө деле кире берем. Мисалы мен бүгүн сонун иштеп аткан болсом, же маанайым сонун болсо, тиги жанымда отурган адам кыжалат болсо, мен эртеси точно ошол адамга окшоп эле кыжалат боло берем. Бул лоялдуулук закону. Эмнеге? Анткени бул биздин канда бар закон. Мен таандык болушум керек, мен чөйрөгө таандык болушум керек. Себеби дегенде бизде эмне кылат? Элге окшош болгон адамдарды эл эмне дейт деген нерсе бар, Белая ворона болгубуз келбейт да, ак карга болуп. Баарыбыз тигилерге окшошуп алгыбыз, анан выживать эткибиз келет да. Вот именно ошол способ выживания да, лоялдуулук закону эптеп бизди тиге окшоштуруп, биге окшоштуруп, элдин арасында жүрүшүбүз керек. Кокустан өдөрө көтөрүлүп башка жака айырмаланып калсак, мени элден эл кечип кетет, ата-эне менден кечип кетет, эл мени элден чыгарып коет. Жаныбардын закону турбайбы, жаратылышыбызда? Биз бирдей элебиз да жаныбарлар менен. Мени ошол жаратылыштан чыгарып коет, чөйрөмдөн чыгарып салат деген бизде страх бар. Ал страх бизде каяктан келген? Ошол жаныбар кезибизден келген да, мындайча айткандачы. Илгерки биздин ата-эне бекерден ата-эне текке болгон лоялдуулук деген эмес да. Эгерде бизде ошол страх деле, ыраазычылык менен эле, да мен ушул страх бар, мен ушинтип элдин арасында жүрөм, элге окшош болуп атам. Бирок менин да өзүмдүн максатым бар, мен да бактылуу болгум келет, мен да ийгиликтүү болгум келет деп биз өзүбүзгө уруксат берип, чөйрөдөн уруксат сурасак эле, мындайча айтканда башка адамдардын чындап келгенде биз менен иши деле жок да. Биз ийгиликтүү болсок, аларга деле жакшы.
жана кванттык разбордочу эже кванттык поледе мындай иерархияларды түздөп, бир кайсы бир блоктордун баарын чечип, ушинтип анан кылып коесуңар дагы эле, анан ошол нерсе кадимкидей жашообузда жүрүп баштайт да. Ооба. Ал кантип ошондой мындай тиякта кванттык поледе эле уборка жүрүп калат, кантип байланышат бири-бири менен. Кызыктуу. Ооба, жанагы разбордо биз бекеринен иерархия закону деп, бул дагы өзүнчө закон. Ар бир адамдын да атабыздын өзүнүн орду, апанын өзүнүн орду, баланын өзүнүн орду болот. А баласынын өзүнүн орду болот да. Биз көбүнчө жана сезимдерди атпайбызбы? Сезимдерибиз көбүнчө азыр энергия деген мода болуп атпайбы? Именно ошо сезимдерге энергия жетишпегенде атабыздыкын албасак, баланыкын алып баштайбыз. Биздин курсагыбыз ачык болсо, атабыз тамак бербесе, балам тамак берчи деп балабыздан сурап баштайбыз да. Ошонун баардыгы именно блок. Анан ушул блок жөнүндө да айта кетсем, кече жакында эле биздин курсубуз башталды да, трансформациянын. Бир кыз айтып калды, заткан эже, мен канчалаган курстарга катыштым. 4 жыл мурун апам өтүп кетти эле. Апамдын алдында күнөөлүү сезимден арыла албай жатам. Канча жолу кагазга жаздым дейт, канча жолу эмне гана кылган жокмун. Мынтип карап келгенде ошол күнөөлүү сезимден арыла турган эле бир жолун билсең жарым саатка жетпеген эле жумуш да. Жасадык, биз практика жасадык, ошол 170 адамдын арасында жасадык. 170 адам ошону көрдү, чындыгында жарым саат эле уже арылдык. И ошо күнөөлүү сезимден көрсө, ал кыздын апасы өтүп кетип атканда, ооруп аткан моментте мага акча бериптир деп сураган экен. Кыз бере албай калган экен да, унутуп калган экен. И мына берем дегече эле апасы өтүп кетет, анан күнөөлүү сезимге батат. Анан азыркы убакта акчадан, жумушу жүрбөй кыйналаптыр да. Себеби эмнеге? Анткени жанагы болгон ойдун баардыгы күнөөлүү сезимде, сезимдердин баары ошол жака кетип калган, энергиянын баары ошол жака кетип калган дагы. Күнөөлүү сезимден сливание деген ушул турбайбы? Сливание энергия да. Энергия бүт эле жашообуз, жашоону көрбөй калабыз биз уже. Биз ойлойбуз да, менин көзүм көрүп атат, кулагым угуп атат, все менде жашоо баары жакшы. А на самом деле биздин жашообузду башкарган 95% именно ошол программалар. Күнөөлүү сезим, иерархия закону, лоялдуулук, баланс, толтура закондор бар да. И анан биз ошол практиканы иштедик, жарым саатка жетпей эле бир 20-23 мүнөт иштедик. Ишенесиңби, 3 сааттан кийин результатым башталды дейт. Кантип? Заказдарым чалып баштады дейт. Да, ийгиликтер уже башталды дейт да. А так курстун башталганына 3 күн боло элек. Мындай разборлордо мурун, мисалы үчүн мен барганда, мен жалгыз башында турам, а калгандары мен үчүн ойноп берип атат, тигиндей мындай. Эми кванттык жанагы психологияга катышкандар билсе керек, фигуралар болуп чыгып, анан алар кадимкидей бул адамдын талаасына кирип, анан бир спектакль ойноп аткандай түр болот да. Бирок аябай кызыгы, мисалы үчүн атамдын фигурасы, ал атам экенин билбейт өзү, сен биринчи фигура деп коет. Атамдын кулк мүнөзүнүн баарын кийип алып, анан ошондой кыймылдап, ошондой мамиле жасай баштайт. Апамдыкы апамдай мамиле кылат, таятам, тайенем прям өздөрүнүкү аябай таң калгам. Кантип алар мен таятамды көрбөсө, билбесе, таятамды тим эле купундай кылып ойноп берип атат. Ал таятамды ойноп атканын өзү билбей атса, деп аябай мындай мем аңтар теңтер болду да. Аябай кызык эже. Да, анткени силер барасыңар да разборго. Барып, уруксат бересиңер. Мен дайыма барганда жасайлы разбор деп сурайм го. Ошентип уруксат берип, силер отурганда эле уже адамдардын энергетикалык полеси бар да, таласычы. Сезимдер талас деп койсак, тегерек болуп курчап жүргөн таласы болот экен. Аны көргөн адамдар да бар да. Муну аура деген ушулбу же аура эмеспи? Ооба, аура. Вот, ошол менин түшүнүгүм боюнча, эми муну далилдеген эч ким жок. Ошону ачабыз да биз элге ачып беребиз. Ачып бергенде эле тиги биздин жана фигура деп атпайбызбы, кыздар. Ошолор силердин биз айткан сезимдер менен иштеп башташат. А мен мастер катары ниет кылам. Көпчүлүк ойлошот, разбор бул гипноз деп. Гипноз эмес, эч кандай гипноз жок. Бул жерде именно ниет эле керек да. Канчалык ниет кылсаң, жараткандан сурасаң, жардам бер.
ушул сезимдер талаасында мага, разбор талаасында мага жардам бер десең, өзү эле көрсөтүп берет. Өзүңөр деле көрөсүң. Мен ал жерде эч кимге эчтеке деп айтпайм, жөн эле карап эле турам го. Алар өздөрү эле айтып беришет да. Анан ошондой разборду силер айткандай мен таң калдым. Оштогу разбор жөнүндө айтып берсем болобу? Биз октябрь айында Ошко барып калдык. Анан ал жакта 500дөн ашык киши келди. Анан бирөө кыз айтып калды да, Затканжы, кимге разбор жасап берейин, ушу элге пайдасын тийгизе турган разбор жасап берейин деп мен ниет кылдым. Анан бир кыз айтып калды, ошол кызга баары уруксат беришти, чыкты сахнага. Анан айтты да, мен 4 балам бар дейт. Ушу 4 жылдан бери кичинекей балам 3 жашта аутизм болуп ооруйт дейт. Жок, судороги болот экен. Анан ушу 4 балама карабастан дейт, жолдошум жакшы жумуш кылат, мени карайт, көңүл бурат, жашоомдо баары жакшы дейт. Мен өлгүм келе берет дейт да. Ушу азыр деле өзүмдү өлтүрүп койгонго даярмын дейт да. Көзүнүн жашы токтобойт. Анага чейин биз практикаларды жасадык да. Жанагы кыз башынан этегинен ыйлап туруп алды да. Яны илда боорорду окшойт. Анан чыгарды. Элдин оюн билгим келди. Сиздер эмне деп айтмаксыздар? Десе, биздикилер кара башыңы жигир десе, балдары баары турат. Эмне үчүн өлөм дейсиң деп бурушат сразу эле. Биз дары эле күнөөлөйбүз да. Анан разбор жасадык. Разбордо кыздын фигурасын чыгардым. Кыздын фигурасын айтып атат да, мен бошмун деп, буп-бош пустота деп атат да, мен деп пустота дейт, эчтеке жок. Макул, кийинки фигураны чыгардым. Баласын чыгардым. Баласы кыздын жанында карап турат апасын, мени карап койчу деп. Анан кыздын каалоосун чыгардым. Бул баласы жанында эле турат. Бул кыз эмне каалап атат деген фигураны чыгарсам, өзүңөр айткандай билбейт да ким экенин. Каалоосу барып туруп, иерархия закону боюнча атанын орду бар да, ошол жака туруп атпайбы. Ошондон анан билдим да мен, атасынын айынан кыз ушунда атканынчы. Неге? Деп анан кыздан сурадым, атаңа эмне болду эле десем, атам 4 жыл мурун өтүп кеткен дейт. Мынтип анализдеп көрсөк, атасы өтүп кетиптир, кыз папина дочка экен. Атасы өтүп кеткенден баштап кыз мындайча жашап атыптыр да. Андан кийин бала төрөлүптүр, аяк катуу стресс болуп аткан моментте баласы төрөлүптүр. Апанын напряжениясы балага өтөт, жана сезимдери өспөйт да. Баласы ошондуктан жана эс ой берген себеби именно апасынын напряжениясын бала көтөрөт да. Бала кичинекейде көтөрө албай калат да. Судороги болор экен. Анан кийин биздин жана сезимдер талаабызда ойлойт да, мен атам жок өсө бүттү депчи. На самом деле атабыздын бизге болгон сезимдери, апабыздын бизге болгон сезимдери, сүйүү сезимдери, ата энелик сезимдери биз менен чогуу эле биздин талаабызда. Атасын алып бардык, иштедик, разборду жасадык. 1 айдан кийин ошол кыз кайра берди, менде баары жакшы болуп калды, өлгүм келбей калды депчи. Жашап баштадым. Көзүм ачылып, жашоону көрүп баштадым дейт. Ошого окшогон көптөгөн депрессия, стресс, ошентип жүрө берсе, мүмкүн бир оору пайда болмок дагы кетмек да ал делекчи. Мурун бир эле адамды разбор кылсаңар, азыр жүздөгөн адамдар чогултуп туруп бир эле разбор кылып атасыңар да. Ал башка жүздөгөн адамдар тиги адамга мындай тоскоолдук кылбайбы бири-бирине? Эмнеге көп кишилер менен разбор жасап калдыңар? Мындай да, тиги адамга разбор кылып атканда 500 адамдын алдында тиги адам өзү макул болот да, мага разбор жасасаңар болот депчи. Өзү макулдугу менен чыгат. Тем более биз мисалы бир разборго акча алсак, ал жакта акча албайбыз. Ошо элдин арасында чыгат. Бул бирби, экинчисинде эл канчалык көп болсо, поле ошончолук күчтүү болот. 2 адам отуруп алып разбор жасаган башка, 500 адамды отургузуп алып разбор жасаган еще күчтүүрөөк болот да. Себеби мен өзүм бул жактан окуганда, офлайнда постоянно биз Москвага барып, Сочиге барып, ушунто разборлорго ал жакта 500 эмес, ал жакта 10 000 деген кишилер чогулуп разбор жасалат. Ошол Инна Тиляшинова деп, ошол автор разбор жасайт. Бир кишини разбор жасап атканда башкаларга деле кандай таасир береби?
же алар жөн эле мындай зритель болуп отура береби? Жок, алар зритель болбойт. Мисалы, сахнада разбор жасап аткан моментте тиги кыздын көйгөй стресс болуп атса, например, да. И бер жакта да ошого окшогон стресс болсо, ал адам да ниет кылса, мен дагы ошол кыз менен чогуу мен дагы трансформация болоюн деп ниет кылса, тиги кыз өзгөрүп аткан моментте трансформация болгондо бул жактагы адам деле өзгөрө берет. Тигилерге деле тие береби? Баары поле биригип калат экен дагы, анан баарын иштей берет экен да тияктагылар. Ошол моментте биз деле жана неме сыяктуубуз да. Сеть, телефон, мегакомдун эмеси баарына тийгендей эле да. Разбордон кийин ич өтүп, кыйналып, кусуп, бир балекет болот экен го. Менде болду да болот экен да. Ал эмнеге андай болот дечи? Анткени разбордон кийин бул трансформация деп коет, бул адам баласынын денеси баардык нерсеге реакция берет. Реакция бергенде бул жактагы ашыкча нерселер чыгып кетет. Ага чейин биз кармап жүрсөк, мисалы капачылык, гнев, чиз өткөндө бул көбүнчө гнев. Ошол нерсе блоктор да. Ошол нерсени кармап жүрсөк, ал разбордон кийин уже жана блок ачылат дагы, тазаланабыз да. Чыгып кетет. Бул скептикалык көз караштар көп болот го. Мына өзүң аңдап, мынтип өзүң кошо журулмайынча ишенбейт экенсиң да. Ооба. Силер айткандай мен биринчи өзүмдүн көз карашымды айта кетейинби? Москвага барып калдым, шлопка жаңы тапшырып, Академия мастер разборов деп Россияда. Москвага барсам эле тиги кыз айтып калды, биз азыр поле создаем деп калды. Жана сезимдер талаасын түзөбүз дегенде мен ойлоп отурам да, азыр бир торду алып чыгып алып, аны ошол жака бир нерсе кылып, мен өзүм дароо образы чип болсун го, адамдарды үстүнө чыгарып алып, анан бир нерсе кылат кетип күтүп отурсам эле силерге айткандай, биринчи фигура, экинчи фигура деле чыгарып атат. Мен үчүн чындыгында мен үчүн деле спектакль катары болгон да. Анан ал жактан бүттү разбор, бүттү, анан кийин ал жакта мен ошо мага окшогон окугандар чогулуп, анан ушундай ресторанга келип алып, анан разбор жасап атабыз да. Анан мен айтты, сен бир фигура болосуң деп, хорошо, бир фигура дегенде эле өзүмдү башкача сезип эле кичинекей сезип калдым да, өзүмдөчү. Көкөдө бир сезимдер болот, ощущение болот. Ошол сыяктуу эле сезимдер болду. Мисалы биз грипп болуп ооруганда өзүбүздү башкача сезип, температураны башкача сезип, ушундай сезимдер болот, ошол сыяктуу эле да. Көрсө мен аябай бир деловая кыздын күйөөсүнүн ролун аткарып атыптырмын да. Ал күйөөсүн вообще тоготпойт экен да, күйөөсү мынчалык экен да. Мен көрсө ошол баланын ролун аткарып атыптым да. Ошондон мен таң калдым да. Фигура деген ушундай болот турбайбы депчи. Андан кийин да көптөгөн ролду аткардым, көптөгөн ушундай фигура роль да. Фигура болдум. Чындыгында бул сезимдер бир башкача нерсе да. Анан дагы бир кыздын фигурасын аткарып калдым. Анда ушу окуп атабыз, онлайндан разбор жүрүп жатат. Бир кыздын сен ушундай фигура болосуң деп айтып коет да. Өткөндө деле силер көрдүңөр го, Замира эженин атасы болгондо эле комуз сиртем деп калдыңар го, ошол сыяктуу да. Бир кыздын анда деле билбейм, разбор жасап атабыз, анан ушундай эле бир тала. Анан асмандан ата менен апанын сүрөтүн көрүп атам да менчи. Ушундай бир образ, өзүнчө мындай адамдар ушул айттым го, сезимдерге маани бербейт. Анан колума кичинекей бир кызды жетелеп жүргөн бир мультфильм көргөндөй эле көрөсүң да анчы. Десем эле көрсө мен тиги разбор алып аткан кыздын эжесинин ролунда экенмин. Атасы менен апасы өтүп кетиптир. Элестетип эле мен атасы менен апасын асмандан көрүп атам да. Ушундай бир сонун сезимдер бар да. Жаратканым ушундай бизге адамдарга укмуштуудай бир таланттарды, укмуштуудай бир касиеттерди берген экен, биз ошону пайдаланганды билбейт экенбиз да. Мен байыркы кыргыз элдерине ушунчалык баа берем. Биздин эл ушул нерсени билген экен дейм да. Эмнеге? Жанагы Кытай жакта, кайсы бир жакта кыргыздар бар го, эч кимди жолотпойт. Анан келаткан адамдарга дагы каар жаадырып туруп тосуп коет депчи. Ал сезими күчтүү адам жаратканымдан ушунчалык катуу суранса, жаратканым каардан бери жаадырып берип коет экен да. Ошону биздин элибиз байыркы эл болгондуктан ушул нерсени сактап калгандар да бар экен да. Мен ошону маани бердим. Жанагындай жашоо өзөгү деп сабакты өтүп атканда дагы мен ата эне тектин күчү менен иштей берсебиз, ошондо да ушу сезимдерим аркылуу кыргыз элинин байыркы күчтөрүн сезгенге болот экен да.
Эми айта берсе, конечно, элге мүмкүн эчтеке билбегендерге жомок Жок, көрүнөт. айткылачы, жомоктоп. Ал кантип эмнени сезип атсыңар, өзгөчө, башкача? Биздин байыркы кыргыз элинин ушундай күчтүү болуп турганын сездим мен. Анан биздин азыркы элибиздин алдыга кете албай жатканы бул именно ошол биздин ата күчтүү тектерибиз бизди барбагыла өнүкпөгүлө, ал жака барсаңар силерди дагы тукумуңарды курутуп коет дегенден кармап турушат экен да. Бизде өнүгүп кетсек, биз дагы кыйынбыз да, кыргыз эл. Ата тектер өздөрү кыйын болгон үчүн баары атууга кеткен да, ошол калып калган да, коркунуч. Же кандай? Ата тектер тукуму куруп кала жаздаган да. Жок болуп кетейин да кыргыз эличи. Жа каймактардын баарын эле чогултуп эле репрессия кылып, аны муну кылган үчүн да. Жок, репрессияга чейин байыркы жана Чыңгыз Айтматовдун Бугене чыгармасында бар го. Такыр кыргыз ук калып анан бир эки эле калып калат. Ошондон келе жаткан программа деп ойлойм да. Себеби мен ошондо сездим. Менин азыр максатым именно ошол сезимдерди сездирип давай алдыга алууга деп атпаймынбы? Мени ошолор прям тизгинди тартып атат да, жылба айтат депчи. Эгерде биз дагы ушинтип баарыбыз тең кыргыз эли аң сезимдүү болуп, бүт баарыбыз өзүбүз менен ушинтип иштеп, блогтордун баарын таап, прям укмуш болуп кетсек, психологиянын баар тараптан акчалуу бай болуп кетсек, биз чындыгында кыргыз эли касиеттүү эл экен да. Анан чыгып кетсек, биздин дагы тукумубуз куруп калат деген биздин жактан келе жаткан программа бизди кармап турат экен. Программасын кантип тазалап койсок болот? Ошол тектер менен иштешибиз керек. Тектер менен, мындай общий кыргызстанский неме кылбайсызбы? Разбор. Биздин өнүгүүбүзгө. Мага бир ушундай сунуш болду, бир эже экен ал. Ошол айтты, анан мен айттым, эже, мен элди сактай албайт экем дедим. Ал эмес бир адамды сактай албайт экем, анткени мен Кудайдын бир пендеси экем. Ал үчүн эл каалаш керек экен. Эл кааласа мен жардам бере алат экем. Каалабаган элди ойготуш кыйын да. Анын кармасын алып эмне кыласыз? Ошо да. Анын даяр болуп, буяга жетилип, анан мен өзгөргүм келип атат, мен өзүм үстүнөн иштегим келип атат дегендер гана келет. Ооба. Дебегендер отура берет ар кандай сын айтып, булар мындай анан тигиндей деп. Ооба. Ушундай өзгөрөм деп келген адамдын өзгөрүүсү тез болот да. Анан ордунан жылбаган адамды жулкулдатсаң деле бар, ордунан жылбай эле кайра отура берет экен. Мен ошону байкадым. Мен ушу 2 жылдан бери ушул методика менен келгенде мен башында турбайсыңарбы, көрбөйсүңарбы, айткыла, давай көргүлө дей берчүм. Азыр уже түшүндүм, адамдын ой боюна койбой жылдырбаш керек. Ал жаратканымдан деле ушундай нерсе айтылат турбайбы? Баарын эле бере берет экен, баары эле биздин айланабызда эле жатат экен, акча, байлык, бүт эле мүмкүнчүлүк. Биз адамдар ошону көзүбүздү ачып ойгонуп алган биз экенбиз да. Көзүбүз ачылбай атат да, ойгоно албай атабыз да, көрбөй атабыз да көп нерсени. Анан бул көп разборлордун баарын жасап атып, сиз өзүңүз аркылуу өткөргөнүн байкадым да, кадимкидей кыйналып чыгасыз, колуңуз ооруйт, бутуңуз ооруйт, тийишин бүт баарын сезе берип, мен кээде ойлойм да, ушулардын билейин жүгүн алып атып, эже кыйналып калбайт бекен, эжеге оор жүк болуп, бели мындай бекчейип калбайт бекен, чыга алат бекен бул нерседен деп мындай кабатыр боло берем да, алыстанчы. Андай болбойсузбу? Кантип тазалайсыз өзүңүздү? Мындай да, психолог керек дегенде эле мен эл менен иштегенден кийин өзүм да психологко барам, сөзсүз түрдө өзүмө разбор жазам. Бирок менин ушул миссиям ушул экенин мен билдим да. Мен канчалык эл түшүнүп, рахмат деп, разы болуп, менде ушундай өзгөрүүлөр болуп атат, ушуну түшүндүм деген сайын мен ошол нерседен рахат алат экенмин. Ал бирби, экинчиден биз адамдар башкаларга берген сайын бизге ошончолук жаратканын бере берет экен да, мүмкүнчүлүктөрдүчү. Мисалы мен бирөөнүн ден соолугунун өзгөрүүсүнө жардам берсем, жаратканы менин ден соолугумдун өзгөрүүсүнө жардам берет. Жана соопчулук катары элге акча берип атпайбыз биз. Эмеде 10 сом берип, 20 сом берип, 1000 сом берип. Жаратканы бизге ошону эселеп берип атпайбы? Ошол сыяктуу эле бул деле. Ошон үчүн эгерде мен мисалы акча деген эле максатым болсо, мен анда бизнес кылып деле акча тапмакмын. Бул жерде менин максатым элдерге ушу бар нерсени көрсөтүшүм керек болот да. Алгылачы, көргүлөчү, мынаны пайдалангылачы деп ушунчалык бергим келет да. Мен кээде прям ачка калган деле күндөрүм болот. Прям эл ойлосо керек, прям миллиондун астында калып атат деп. На самом деле минуска түшүп вообще болбой калганда деле туруп алып эптеп телефонду бүгүзүп сабак өтүп деле ушундай алгыла, ушундай сонун нерсе бар деп
болушунча берген сайын ошол берген моментте мен да кадимкидей тирилем да. Анан баягы сиздин практикаңызда айгебай сиз өзүңүз кошо таң калып, чын эле мен ушул нерсеге себепкер болдумбу деген окуялар болдубу? Көбүнчө адам баласы чында өзүбүздү барктабайбыз, өзүбүздүчү. Мындай эле билимимди бердим да, мен сезсем да деп берип коебуз. Анан жанагы адамдар айрыкча жашы көпкө барып калган эжелер ушунчалык ыраазычылык айтып, ушундай жашоосунда өзгөрүүлөрдү айтканда, ушул менби дейсиң да, өзүң таң каласың да, чындапчы. Мен туура эле жолдо кетип аткан турбаймынбы деп мен өзүмдүн жумушумдун жыйынтыгын эл аркылуу билем да. Мисалы кандай окуялар болду эле? Да, мисалы жана разбордо айтып кеттим, ага окшогон мисалдар абдан эле көп. Анан биз ар бир адамдар менен жолугушуп жанагынтип бүтүрүү кечелерин уюштуруп турабыз да. Ошондо келип көптөгөн ыраазычылыктарын айтышат. Мисалы бир эже айтып калды, мен 60 канчага чыктым дейт, ушул убакка чейин акчаны деле таптым дейт, баланы деле төрөдүм дейт, бүт баары бар дейт, бирок мен өзүм үчүн жашабаптырмын. Мен ушу сабактарга келип түшүндүм дейт, мен өзүмдү такыр унутуп калыптырмын. Мен ушунчалык ыраазымын, еще плюс ал эже күйөөсүнө да узуптур. Күйөөсү болсо умрага постоянно барып намаз окуп жүргөн киши. Күйөөсүнө практикаларды окуп чыгып кетем дейт. Күйөөсү айтыптыр, мунун укмуш неме турбайбы, методика турбайбы? Мен угайынчы деп атайын байке келип эжеси менен гүл көтөрүп келишиптир да, атайын ыраазычылык айталы депчи. Биз жашообузда өзүбүз үчүн жашабай эле ушинтип жүрө берет турбайбызбы? Биз ушинтип атып эле анан баардык нерсени сырттан алгыбыз келип атып эле анан кийин ден соолугубуз ушинтип ооруп, этегинде балдарыбызды кыйнайт турбайбызбы деп ушундай ыраазы болгондор абдан көп да. Айрыкча мына акыркы күндөрү 50 жаштан өдө кеткен эжелер абдан көп. Анан кийин жакын арада мындай болду да. Кызы 3 жашар экен, порок сердца болуп ооруч экен да. Анан жана мен лоялдуулук закону деп айттым го. Ата тектен келген лоялдуулук. Кызы порок сердца болуп, анан август айында кыз өзү врач экен. Врач болуп курска катышып калыптыр. Анан айтып калды, эже ушундай кызым порок сердца болуп ооруп атат, жакында операция болот деп. Диагностика кылсак, жана көрдүңөрбү, биз фигураларды коюп диагностика кылсак, арка жакта ата энесинде ошондой порок сердца бар экен. Анан айтып калдым, ушундай порок сердца лоялдуулук законунун жардамы болуп атыптыр. Ушул практиканы көбүрөөк аткарыла десем, ал врач колу бошобосо керек. Башкаларды эчтекени аткарган жок. Ушу кечки 1 ай бою лоялдуулукту эле жасай бердим дейт. Ыраазымын, ата эне ыраазымын, апа ыраазымын, ата ыраазымын, жолдошуна ыраазычылык айта берсе эле, ишенесиңерби, 1 айдын ичинде, 30 күндүн ичинде кайра кызын врачка алып барып текшерттим дейт. Врачларына мен жөнөкөй адам болсом макул демекмин. Текшертсем таптаза чыкты дейт жүрөгү. Өзүм таң калдым дейт, эже. Мен 8 жыл врачка эмне кылып жүрдүм окуп. Мен деген 30 күн окуп койсом эле баламын жүрөгү тазаладым. Ушундай таза болуп калып, айыгып кеткенине мен өзүм таң калдым деп. Ошол кыз абдан ыраазычылык айтканда мен өзүм дагы таң калып, ушул менби депчи. Мен жакшы эле нерсени берип атыптырмын элге депчи. Көп нерсе бизде психологиялык жактан экенин аңдап атабыз да. Ошол физикалык жактагы денебиздеги ар кандай оорулардын баары психологиялык жактан келатканыбызды, психосоматика деген нерсе бар экенин, анан эң кайсы гана китепти окубайын, баардык жерде мейли Куранда болсун, мейли башка жакта болсун, ыраазычылык, благодарность, эзотерикада болсун, психологияда болсун, эң биринчи орунда ушул ыраазычылык, топуктук, шүгүр дегендик келет да. Эмнеге бул кандай сезим ыраазычылык? Эмнеге ушул ыраазычылыкты айтканда ишибиз оңолуп, көп нерсеге жолубуз ачылып атат? Азыр биздин элибиз абдан осознанный деп коет го, аң сезимдүү, ушундай болуп калышты. Бир нерсени кабыл алганды уже билишибиз керек экен да. Мисалы, жаратканым бизге оор берди да. Мен ооруп атам деп жертвага түшүп кеткендин ордуна биз ошол ооруну алып алып, ошонун жакшы жактарын тапсак,
Так, мен ооруп калдым. Эмне кылып атам? Мен эс алып атам, үйдө жатам, балдарым карап атат, көңүл буруп атат. Ошол ооруну берген үчүн биз жаратканыма ыраазычылык айтышыбыз керек. Ыраазычылык деген именно вот ушул да. Мен ооруганым үчүн ыраазычылык эмес. Именно ошол оорудан мен ушундай себепкер болуп атат оору, сабактарды алдым мен. Ушул сабактарды. Мисалы күйөөбүз бизге жакшы мамиле жасабай атабы? Биз эмне кылабыз отуруп алып? Күйөөбүздү күнөөлөбүз, мени карабай койду, мага белек бербей койду, балдарды бакпай койду, акча таппай койду. Так, алып туруп, так, күйөөм меники эмне үчүн начар болду? Так, күйөөм иштебесе мен иштеп атам. Мен кыйын сезип атам өзүмдү. Так, мен күйөөмдүн улуктугун кабыл албай атам. Так, бул каяктан келди? Атамдан келди. Мен атам ошондой болчу. Ошон үчүн атам менен апам күйөөм окшош болуп атат. Так, баламы караш керек. Балам атам ушундай эле, күйөөм ушундай эле, балам кандай болот деп ал жагын ойлош керек. Демек, күйөөбүз бизге сабак берип атат. Сен көзүңдү ач, сен атаңды кабыл ал деген сабакты берип атат күйөөбүз. Ошону түшүнүш керек. Ошон үчүн күйөөбүзгө биз наоборот ыраазычылык айтышыбыз керек. Сен мага ошо жана тикенек кирип атпайбы бизге? Атабыз жактан тикенек келди да. Кирди, аны күйөөбүз келип баскылай берет. Кара, тикенегиңди ал, тикенегиңди ал. Анан больно да жашоодо больно кыла берет. И биз сен тикенегиңди баспа деген ордуна теги тикенекти алганга аракет кылыш керек. Эгерде биз ошол тикенекти албасак, уже дальше балабыз баласына берип кете берет. Ошон үчүн ыраазычылык ушундан болот. Күйөөм менин жолдошум, ошол мага ошо тикенекти көрсөткөнүң үчүн рахмат, ыраазымын. Бул тикенек иреңдеп кетсе, дальше кетмек. Дальше терең кирип кетмек. Уже менин небереме чейин кетип калмак. Сен ошону көрсөткөнүң үчүн ыраазымын деп туруп, жана тикенекти алып ошол жерде больду лечение кылсак, ошого ыраазы болсок. Ошондон ошол да ыраазычылык дегенчи. Биз негативдик эле немебизди, эмоциябызды, энергиябызды берип коет экенбиз да. Биз билбейбиз да жанагы жерде экенин больду. Биз эң оңой ким тигини күнөөлөп туруп, сенсиң деп койгон. Ошакты басып атасың деп. Билбей атабыз да ошону. Кийинки суроо бул. Адамдардын баары келип атат, анан эң көп баарыбыздын окшош точкабыз каяк экен? Эмнебиз ооруйт экен? Эмнеден жапа чегет экенбиз? Кээ биркилер айтат да, акча, мен мындай кылсам акчам болот депчи. На самом деле азыркы убакта мен көбүнчө ушундай опрос жүргүзүп турам. Үй бүлөдө көйгөй толтура. Акча боюнча, анан ден соолук. Ушулардын баары жакшы болсо адамдар сүйгөн жумушун таба алат да. Ар тараптан азыр биз ойлойбуз акча эле эмне деп, ар тараптан. Үй бүлөдө жолдошу менен мамилеси начар. Баласы сөзүн укпайт, апасын кечире албайт. Ушуга окшогон көйгөйлөр абдан көп биздин элибизде. Мен биринчи жаңыдан психологиялык курстарга катышып баштаганда орустар да айтып калышчу да. Ушинтип мен апама обиделась на маму, я не могу простить маму деп отуруп таң калчумун. Апага да капа болобу депчи. Кантип апага капа боло аласың? Көрсө бизде элибизде бар экен да, энеңге капа болсоң өлдүң да. Кичинекей кезибизден менин сөзүмдү укпасаң деген сөздү угуп эле коркуп жүрүп өткөнбүз да. Апабызга болгон капачылыктын баарын ичке ката өткөнбүз. На самом деле ал капачылык кандай капачылык? Ал деле сабак. Чындыгында биз апабызды жаман деле көрбөйбүз, наразы деле болбойбуз, ал деле бир сабак. Ошону алып эле жанагындай кылып эле плюс жактарын алып эле ыраазычылык айтып эле жана капачылыкты кимден алдык? Апабыздан алдык, атабыздан алдык, ошого берсек эле чечиле бере турган нерсе экен да. Анда деле жана разборго окшоп эле шүгүрөнү коюп алып эле. Так, бул капачылык, бул кимден келди? Рахмат, ыраазымын. Бул эмнеден келди? Ыраазымын деп эле бере беребиз да. Бул мисалы үчүн силердин жанагы чогуу өткөргөн тренингтерге катышып калам да, анан көбүнөн эле ушул апамды кечире албай атам, же атамды кечире албай атам, такыр кой бере албай атам деп эле ыйлап аткандарын көрүп калам да. Биздин да балдарыбыз ошентип биз жөнүндө жаман айтып, апамды кечире албай атам, атамды кечире албай атам дебеш үчүн биз эмне кылышыбыз керек экен? Алардын жүрөгүнө кантип так салбай, жара салбай ата эне боло алабыз? Азыркы коомдун ушул көйгөйү абдан көп ушул жөнүндөчү. Мен көп кыргыздын, башка жактын, айрыкча кыргыздын көп мындай кеңешчилерин көп угам да, ким кандай кеңеш берет болду экен депчи. Уксам баарына эле ушу үстүндө эле жүрөт да, үстүндө эле жүрөт. Кече жакында бирөө айтып атат.
Биз азыркы учурда балдарыбызга көңүл бөлө албай, балдарыбыз телефон көрүп атат көп. Оюнга кирип кетип атышат. Биз балдарыбыз менен дос боло албай жатабыз деп атышат. Кайсы ким баласы менен дос болчу эле? Бала менен да дос болобу? Болбойбу? Стать друзьями с ребенком деген каякта бар? Жокпу? Жок да. Бала менен баладай, апага ападай, энеге энедей мамиле, атага атадай мамиле кылыш керек. Биздин иерархиянын бузулушунун себеби ошондон болуп атат. Эгерде биз бала менен дос болсок, именно ошол көйгөйлөрдү биз чечпейбиз, кайра өрчүтөбүз. Неге? Мен балам менен эле досмун да. Жок, силер балаңарга апа болушуңар керек да. Балам деп, мындай эне катары мамиле кылышыбыз керек. Тең тайлаш эмес. Именно биз тең тайлаш болгондо, алар барып биздин улуктугубузду кабыл албай калат. Апам деген болуп кетет. Дагы анан кийин жана силер айтып аткандай, эртеңки балабыздын жашоосундагы көйгөй болбошу үчүн биз өзүбүздүн эне экенибизди көрсөтүп, мээримиз менен, сөзүбүз менен колдоп, балам деп, кандай деп эмес, именно ушундай эне катары мамиле кылсак, эртеңки балдарыбыздын. Бирок азыр айтып атышпайбы, көпчүлүк ата эне эмне үчүн баласына мээрим бере албайт? Алардын өздөрүндө жок да. Өздөрүндө жок. Өздөрүнө ошондой ата энеси жакын мамилени, мындай жүрөктөн чыккан энелик сүйүүнү, кел балам деп, сабактан келдиңби, бүгүн кандай окуп келдиң, окууларың кандай деген мамиле, жакын отуруп сүйлөшүү, 5 мүнөттүк көңүл буруу бизде болгон эмес да, ата энебизде. Келдиңби? Чайыңды ич. Окатын жаса. Тиги окатты жаса, үйдү жыйна деп бизге ошондой мамиле кылган. Биз өзүбүздө бар нерсени берип атабыз. Муну закон балансы деп коет. Бул дагы закон өзүнчө. Биз өзүбүздө болсанан беребизби? Кантип болтура албай калабызбы? Кичинекей кезинде берилбесе, ошо ойдон берилбей жок түгөнүп калабызбы? Вот именно ошол проблеманы чечиш үчүн бизде азыркы сезимдер талаасы жөнүндөгү психология жардамга келип атпайбы? Бул методиканы деле мен жаратканымдын бизге берген методикасы деп эсептейм да. Жана сезимдер талаасында анан апабызга барабыз, анан балдарыбызга бере албай атабыз. Мисалы, менин деле ушул психологияга келгендеги негизги биринчи көйгөйүм, мен балдарыма эне катары мамилени, эне болот десе эле жанагылардын шыйрагын чаап эле, уруп эле, тизип эле, ушундай бир мамиле кыла берчүмүн, бирок мен үчүн аябай жүрөгүм ооручу да. Мен балдарымды мендей тартынчаак кылгым келчү эмес, туура акыл жактан, убагында окуйсуң, 5 аласың, идеальный адам кыласың, бирок ошол эле убакта жүрөгүң оорукчан да. Ошондой адам болбосо экен деп тилечүмүн Кудайдан. Анан не кылабыз? Жанагы разбор сыяктуу, практика сыяктуу барабыз дагы апабыз менен атабыздан сурайбыз. Силер ушинтиңер эле, мага бергиле, сүй деп, анан ошону жанагы сезимдер талаасы деп атпайбызбы? Ошол жакка киргизебиз. Мисалы, программа бар да. Мисалы, биздин үй библиотека да. Биздин сезимдер библиотека да. Атанын, апанын, баланын, биздин балдарыбыздын өзүнүн өзүнчө китептери бар деп коелу да. Ошо китептердин арасында ата эненин сүйүүсү деген китеп болуш керек да. А бизде ошол китеп бар, бирок толук жазылган эмес. Бала окуйт да. Баланын сезимдери мээси ачып алып окуйт. Так, менин ата энемде андай программа жок экен. Болду, ал ошо китеп боюнча эле жашай берет. И анан биз эмне кылабыз? Биз ата энебизге барып сүйө алабыз да, жана китепке кошобуз. Библиотека ошондо сүйүү киргизебиз, ошондой китептерди программага кошуп тизебиз. Анан балабыз ошол библиотекага кирип алып, окуп да, ошо менен жашап кетет. Ага именно ошол сезимдер талаасындагы разборлор жардам берет. Жок нерсени ошоттурбайбызбы? Жок нерсени ошол жактан алабыз. Анан кээкилер айтат да, мен ата энем давно өтүп кеткен, мен бала чагымда өтүп кеткен, же мен ата энемди вообще көргөн эмесмин, анда мен кантем дегендер бар да. А биздин сезимдер талаабызда ата энебиздин сезимдери өмүр бою калат экен да. Кээкилер айтат да, мен ата энем жок да. Алар асмандан түшүп калган жок, алар деле бир ата эненин баласы да. Ошол жактан алыш керек. Жетим болсо дагы, ата энесин тааныбаса дагы. Жетим болсо деле, бирөө вообще таштап туруп башка бирөөгө берип салса деле, именно биологиялык ата эне калат. Ата эне керек. ДНК, анткени жана сезимдер талаасы только айттым го, ДНК, гендер менен келет. Багып алган ата энеден эмес. Сонун, бирок акыркы учурда ызаткан же ушундай жаңы ушундай чыгып аткан адамдардын баарын эле инфасыгандар, анан желден акча таап атат, анан мындай тиңдей деген сөздөр өзгөчө силердин огородторуңарга патыратып, эмне дедиңер ошол жаатта?
Мен ошондой деп айткан адамдарга сунуш бермекмин да. Ошо сендей болуп Эйзаткан Жусупова бери келчи. Сен эмне элдердин акчасын шыпырып атасың? Бери келип мага суроолорума жооп берчи деп ошо өзүбүздү чакырып алып анан ошол жерден суроо берсе жаман сүйүнмөкмүн да менчи. Анан ушу сиздин разборуңузду мен да көрөйүнчү. Эмнени эле кыйратып атасыз деп биринчи келип көрүп анан сүйлөшсө деп ойлойм да. Анткени жана тамактын сырты кандай даамданып турса деле даамын татмайын, анын даамы кандай экенин биз билбейбиз да. Анан сыртынан эле ой ал мындай деп претензия кое берген ал туура эмес деп эсептейм да. Бул жерде мен мындай деп айтмакмын. Эми ал адамдар, может, ал адамдардын да өздөрүнүн выгодасы бардыр да. Демек, мүмкүн ал адамдардын өздөрүндө бир какой-то бир кайсы бир ата-энесине претензиясы бар. Ошол претензиянын себепкери мүмкүн биз болуп аткандырбыз да. Көбүнчө жанагы негатив жазган, негатив сүйлөгөн, негатив менен чыккан адамдар алар болгону эле өзүнүн ата-энесинен келе жаткан негативтерди, эмоцияны жана напряженияны эптеп бир нерсе аркылуу сыртка чыгарыш керек да. Эме Бирок ошол эле учурда ал адамдар байкабайт. Өзүнүн ошол негативин сыртка чыгарып аткан убакта канчалаган адамдарды ууландырып жатканын билишпейт да. Бул жерде да закон балансы деп коет, ал дагы иштейт. Канча адамдарды ууландырса, ал адамдын жашоосуна деле ошол нерсе кайра кайтып келет да. Ошол жагын ойлонуш керек. Мен эфирлериме чыгарардан мурун өзүм ос тийип көрөм. Ошону айттым. Заткан ким экен деп өзүм барып, разборлорун ал эмне экен деп өтүп, денемде сезип, фигура болуп, ойноп, көрүп, ушундай турбайбы деп анан эфирге чыгарам. Өткөндө разбордо болсо, мен бир аялдын атасын ойнодум. Анан атасы экенин деле билген жокмун да, баланча фигурасың деп койду деп жыргап жүрө бердим. Анан кадимкидей ошол кишини денемде сезип атпаймынбы? Анан кадимкидей кызымды карап алып жийинденип атам да, анын шалдырап уктап жатканыначы. Кадимкидей момтуп атам, анан аябай жүрөгүм түшүп коркуп кеттим. Бош керек. Аябай бир киши мени кийип алгандай болду да. Ой Кудай, бар сен ошо кишисиң, мен ажырамын деп чочуп кеттим. Чын эле аябай кадимкидей сезет экенсиң да ошолорду фигура болгондо да. Баарын сезесиң. Адамдардын сезимдери менен иштесе адам любой кандай адам болсун сезет да. Анан даже мен мисалы үчүн атамды, апамды ойноп аткандардын баары өзүндөй кылып ойноп берип атканына аябай таң калдым да. Карасаң менин ата-энем каяктан билет депчи. Сон бул нерселерди сырттан жарысалардан мурун ар бир нерсени өзүңөр ос тийип, даамдап, татып, анан бул мага сиңимдүү болдубу, болгон жокпу, кандай болду, өзүңөр жыйынтык чыгарышыңар керек деп ойлойм. Заткан айым ушу көп элдин көйгөйүн көтөрүп, сүйрөп жүргөнүңүз үчүн рахмат. Мен өзүм көрүп атам, канчалык жардам берип атасыз элге, канчалык элдердин көкүрөгүндө көйгөйүн сыйрып түшүп атасыздар. Бул аябай сонун нерсе. Биздин азыркы тапта багытыбыз бир болуп атат. Элди ойготсок, элге көп жакшылык жасасак, элди бактылуу кылсак деген мүдөө менен жашап атканыбыз бизди дагы бактылуу кылдырып атат да. Биздин бул жашообузга маңыз кошуп атат, максат кошуп атат. Анан элге жакшылык кылган сайын, мисалы үчүн мен программамды көрүп алып, деп аябай көп нерселер жазган сайын, өзгөрүлүп атам деген сайын мен жыргап калам. Сизге келип, мен өзгөрүлдүм, мен жашоом сонун болуп калды дегенде сиз жыргап атасыз. Биз негизи бактылуу кыздардан экенбиз деп ойлойм да. Ооба, чындыгында Назира, мен сага ыраазычылыгымды айтып кетем. Сенин өткөнкү айткан сөзүң мени ушунчалык ойготту. Мен жанагынтип күйүп-пышып, Назира карачы, элдер ушинтип атат деп мен прям аябай кайра кайталап ушунтип атышканда силер айттыңарбы? Заткан эже, дайте людям то, что вы хотите. Өзүңүздүн сүйгөн, чыныгы жүрөгүңүздөн чыгарганыңызды эле берсеңиз, эл ошону сезет деп айтканыңарда, мен ошол сөздүн аркасынан бир жума ойлонуп жүрдүм да. Вот что, кто это, значит, Назира Айтбекова депчи. Чындыгынан молодец, азаматсың Назира, мен сага ушунчалык ыраазычылыгымды билдирем. Сен дагы ошо Кудайымдын бир себепкери болуп атасың да, ошончо адамдын көзүн ачкан. Анткени биздин курсубузга келген, биздин чөйрөбүзгө келген адамдар, мен ушунчалык Назирага ыраазымын,
Назирамдын ушул интервьюсунан көрүп келдим деп келгендер абдан көп бизде. Азаматсың. Жана айткандай эле бул закон баланса дегендей эле биз ушу элге берсек эле жаратканы бизге бере берет экен да, мүмкүнчүлүктөрдү баарын түзүп элечи. Анан ушунубуздан жазбайлы деп эле айтмакчымын. Мен ушул ойдон кете берели, өнөлү өсөлү. Анан элибиз да өссүн. Элибиздин арасында биз да өсүп кете берели. Сон, рахмат. Урматтуу YouTube каналым көрүүчүлөр, бүгүнкү эфир дагы пайдалуу болду деп ойлойм. Дайыма сырттан бир жыйынтык чыгарардан мурда сөзсүз түрдө өзүңүздөр ооз тийип, даамдап, жан дүйнөңүздөн өткөрүп, анан жыйынтык чыгарыңыздар. Кайрадан көрүшкөнчө сак саламатта аман туруңуздар.